Assalamu алейкум, кандайсыздар достор? Биз бүгүн ушинтип домашний условияда пельмень жасайбыз. Алгач эле унду элеп алып, туз, жумуртка, муздак суудан куюп, каттуу камыр жасап алабыз. Арасында бир аздан ыйлап дем алдырып алабыз. Фарш менен пияз, туз, приправа салып, каалооңуздарга карап аралаштырып алабыз. Ушундай орточо камыр жайып алып, ушинтип үйдөгү бар форма менен кесип алдым. Ушинтип кесип, түйүп алдык. Түйүп алып, холодильникке салып койдум. Анан этти бир аз майды кызартып кууруп, картошка, пияз, сабиз, каалооңуздарга карап, приправа, туз, томат салып, жакшылап кууруп алган соң суудан куябыз. Көз мөлчөрү менен суудан куюп, нохот салып койдум бир аз. Бышкан нохот болчу менде. Мына кепилимин. Сиздер да жасап көрүңүздөр.